Кыргызстандык балбан Жоламан Шаршенбеков дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты мелдештин жүрүшүн түз алып көрсөтүүдө. Жарым финалда Шаршенбеков азербайжандык Мурат Мамедов менен беттешип, аны 4-2 эсебинде утуп алды. Беттештин биринчи бөлүгүндө Жоламан атаандашын килем сыртына чыгарып 1 упай алганга жетишти. Атаандашы пассивдүү күрөшкөн үчүн Жоламанга дагы 1 упай берилди. Бирок экинчи бөлүктө 2 упайлык ыкма жасап, Мамедов эсепти теңеди. Кыргыз балбаны демилгени колго алып, атаандашын ката кетиргенге аргасыз кылып 2 упай алды. Жалпы эсеп 4-2 болуп, Мелдеш Шаршенбековдун пайдасына аяктады. Эскерте кетсек, Жоламан дүйнө чемпионатында 8-ден 1 финалдык баскычтан тарта күрөшүп, биринчи күрөшүндө беларустук Максим Кажарскийди жеңген. Андан соң грузиялык балбанды тизе бүктүргөн. Эми финалдык беттеш өтө кызыктуу болот. Себеби Жоламан финалга Виктор Човану менен чыкты. Аталган молдовалык балбан Жоламанды Токио Олимпиадасында утуп алган болчу. Эми болсо реванш алганга мүмкүнчүлүк бар. Балбандар 2020-жылы да жолуккан. Анда биздин спортчу жеңүүчү аталган. Ошондуктан эсеп 1-1. Эми эртең 9 октябрь күнү кечки саат 10:00 финалдык беттеш старт алат. Чындыгында Жоламандын каршылашы өтө жакшы формада келиптир. Анткени менен биздин балбан ар бир беттешинде болгон күчү менен аягына чейин күрөшкөн жагы бар. Кудайым буйрса, эртең Жоламандагы Кыргызстанга алтын алып келет деп ишенебиз. Урматтуу достор, биздин каналга жазылып, видеого лайк басканды унутпаңыздар.